Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору уланууда. Быйыл дыйкан фермерлер үчүн кандай жеңилдиктер бар? Жылдык пайызды 10% менен мөөнөтү 3 жылга берилет. Ишкерлерди ар тараптан колдоо өлкө экономикасын көтөрүүгө өбөлгөн. Салык кодексине аябай реформалык өзгөртүүлөр. Манасты таанытуу балдар бакчасында, эми балдар бакчаларында манас таануу сынактары уюштурулат. Балдардын даярдыгы жакшы экен. Жылдан жылга манаска болгон кызыгуусу күчөп, Нарында айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору аркылуу дыйкан фермерлерден арыздарды кабыл алуу жүрүүдө. Быйыл мамлекеттик айыл банк жана элдик банк аркылуу 400 миллион сомго жакын жеңилдетилген насыя берет. Бул каражат өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе жогору. Насыя 10% чен менен каралган. Бул бөлүнгөн каражатты кимдер ала алат? Ага Нуруз Абылаев кызыгып көргөн. Буюрса жакшы, малдарымды алып бүттүм. Жакшы эле алдым, 2 базар чогулду. Кара Чүй айылынын тургуну Табалды Газы уулу айыл чарбасын колдоо долбоору аркылуу жеңилдетилген насыя алып малын көбөйттү. Ал алган каражатына 15 баш уй сатып алган. Бияктан 1 миллион каражат алдым, мал алайын деп. Уже мал алып отчетторун берип атам. Кунажындарды алдым, уй баласын жалаң. Көп жылдан бери бияктан алып мал көбөйтүп келтим да. Мурун калгандарында жыл калгам жалаң. Насыяны максаттуу пайдалансаң кирешеси мол болорун айткан фермер үстөгү 10% менен берилген акча бир топ эле жеңил болот дейт. Себеби насыяны алгандан кийин 3 айдан кийин гана төлөп баштаса болот. Азыр эми уй баласы кымбат болот ба? Музоолорун сатсаң киреше уй калат. Музоолор менен иштете бересиз да. Көп колду кармабайт. Өзүң багасың, тоого өзүң айдап ийесиң, жүрө берет да. Ошон үчүн уй баласын тандап уй алдым быйылкысында. Быйыл айыл чарбасынын каржылоо 13 долбоору аркылуу Нарынга 400 миллион сомдой бөлүнгөн. Анын 205 миллиондон ашыгы элдик банк аркылуу Нарын облусунун бардык районундагы филиалдар аркылуу берилүүдө. Азыркы тапта 200дөн ашык фермер дыйкандардан арыз түшүп, анын 125ине насыя берилген. Былтыркы айыл чарба каржылоо 12 айырмачылыгы быйыл сумман миллион сомго чейин берилип атат. Былтыр 500 миң сомго чейин берилген болсо, быйыл миллион сомго чейин жылдык пайызды 10% менен мөөнөтү 3 жылга берилип атат. Өзүңүздөр билгендей, Нарын жергеси өзү тоолуу аймакка байланыштуу мал чарбачылык, анан талаачылык багытына алынып атат. Айырмачылыгы былтыркыдан негизгиси бул лизингке да берилип атат кредиттер 50 миллион сомго чейин 84 айга лизинг айыл чарба техникаларын сатып алууга берилип жатат. Белгилей кетсек, айыл чарбасынын каржылоо долбоору жыл сайын каражаттын көлөмүн көбөйтүп берүүдө. Алсак өткөн жылы Нарын облусуна 220 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми насыяны алуу шарттары мурдагыдан жөнөкөйлөтүлүп, бир катар кагаздар түндүк тиркемеси аркылуу каралууда. Нуруз Абылаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Орто жана чакан ишкерликти жүргүзгөндөргө бир катар жеңилдиктер каралды. Тагыраагы электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы колдонулбайт. Ошондой эле айрым отчеттордун түрлөрү дагы жоюлган. Ишкерликти колдоого карата көрүлгөн бул аракет бул тармакты өнүктүрүүгө багытталган. Теманы кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Азыр болсо алым салынган аябай эле жакшы болду. Акыркы 3 жылдан бери чакан ишкерлик менен алектенген Рысбек Жакыпов салыктын айрым түрлөрүнүн өзгөрүшүнө кубанууда. Себеби ал өңдүү чакан жана орто бизнес менен алектенгендер үчүн буга чейин иштеп келген айрым салыктык иштер жана маалымдуулуктар оорчулук жаратчу. Маселен, бул жааттагы ишкерлер үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын жүргүзүү ашыкча түйшүк болуп келген. 3 эле түргө ЭТТН калыптыр. Калган түрлөрү алып салган аябай эле жакшы болду. Мендей чакан ишкерге мен бухгалтер жалдашым керек. Мен же соода кыламбы, же бухгалтер жалдаймбы, же ошентип бирөөнү жанагындай компьютерге отургузуп, атайын база түзүшүм керек экен. Мен кимдер менен алака түзсөм, кимдер менен иштешсем, мисалы үчүн биз дүкөндөргө өзүмдүн продукциямды таратсам, мен ошолордун баарын базасын алышым керек экен. Анан ошолорго мисалы үчүн канча сомго алса, ошону киргизип турушум керек экен да, деталыначы ар бирин. Анан эми биз мисалы үчүн орто чакан бизнеске бул өтө эле чоң
түйшүк да. Ишкер айтып жаткан жеңилдиктердин катарында бир топ өзгөрүүлөр бар. Маселен, жаңы салык талаптарына ылайык орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнө жыл аягына чейин салыктык текшерүүлөр жүргүзүлбөйт. ЭТТН, ЭСП деген чакан жана орто ишмердүүлүккө такыр талабы жок болуп калды. Бүгүнкү күндө аларга биз кече каравандын жүрүшүндө өзүбүз дагы интернет аркылуу маалымат алдык. Патенттин түрлөрү дагы кирген атат. Уже патенттин түрлөрү эске сала кетсек, 2024-жылдын июль айларында патент жок болгон сатуу кызматтарына жана сатуу менен алектенген ишмердүүлүккө. Азыр болсо патентти дагы кайра киргизип, патент менен иштегендер алар ЭТТН электрондук эсеп фактураларды ККМ колдонбой эле иштөө мүмкүнчүлүгүн берип жатат. Мына ушул катмардагы ишкерлерди көтөрүүгө жана алардын ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө карата жеңилдиктер менен кошо шарттар дагы түзүлүүдө. Маселен, бир катар жеңилдетилген насыялар, кайтарымсыз гранттар берилип жатса, бир катар мыйзамдарга да өзгөртүүлөр киргизилген. Бул жерде мораторий жокко чыгарган менен Кыргыз Республикада абдан заманбап, абдан ыңгайлуу ушул текшерүү мыйзамы бар болгону ошону түшүндүргөнгө бүгүнкү иш-чаранын бир максаты. Мына ушундай өзгөртүүлөр бүгүн бизнес агартуу кербенинде жалпы облус аймагында орто жана чакан ишкерлик менен алектенгендерге маалымдалды. Анда мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан иш-аракеттерден сырткары ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган маалыматтар дагы айтылды. Аталган кербен ишкерлердин ишмердүүлүгүн көтөрүү максатында ЖИА бизнес ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Быйыл Нарын шаарынын аймагында 12 чакырымга саркынды суу түтүктөрү тартылат. Учурда эскилиге жеткен түтүктөр алынып, жаңысына алмаштырылууда. Ал эми саркынды сууларды чыпкалоочу жайды жаңылоо иштери башталуу алдында турат. Тема боюнча Жипара Насырова улантат. Максатбек Алапаев Нарын суу канал ишканасында механизатор болуп эмгектенет. Быйыл кар аз жагандыктан тоң катуу болуп, жарылуулар дагы көп болгондуктан тыным албаганын айтат. Эми учурда жолоңдоо иштери күчүнө кирип жаткандыктан каармандын дагы жумушу күч алган. Эл таза суусуз калбасын үчүн ишкана учурда тынымы жок эмгектенүүдө. Биздики кышы жайбой жантымай жок. Тоң кеткенден быйыл болсо ошо тоң кар аз жаагандыгына байланыштуу жарылуулар көп болду, кышында да чыгып аттык. Жазында ушинтип элге суу киргизип, канализация киргизип иштемей, эртеден кечке жантымай жок. Курулганына 70 жылга чукул убакыт болгон бул саркынды суу чыпкалоочу жайдын абалы учурда начар. Эскилиги жетип, андан чыккан жагымсыз жыт айланасындагы тургундар үчүн жагымсыздык жаратат. Быйыл 5 миллион 500 миң евро акча каражаты бөлүнүп, алгачкы материалдары алынып келинүүдө. Мындагылардын айтуусунда быйыл толугу менен бүтүп ишке кирет. Экинчи фазанын негизинде быйыл бул батыш аймагында 6 километрден ашыгыраак, чыгыш аймагында 6 километрден ашыгыраак суу, ыплас суу түтүктөр тартылат. Мында экинчи фазанын негизинде бул суу түтүктөрүн тартууга 3 компания катышып, мунун ичинен төмөнкү баа берген Чайнаровод компаниясы Чайнаровод утуп алган. Анан азыркы учурда сиздер көрүп келгендей материалдар келип түшүп атат бизге. Бул материалдардын баарын алып, анан бизге Кудай буйрса быйылкы жыл менен эле толугу менен ушул эки ягына тең тартып беребиз дегендей кылып айтып атат. Ушу тапта Нарын шаарынын Ленин жана Шералиев көчөлөрү реконструкцияланып жаткандыктан суу түтүктөрү алмаштыруу иштери дагы жүрүүдө. Учурда жаз мезгили болуп, тоо башындагы кар эрип, таза булак сууларына кошулуп ылайлангандыктан калаанын башкы суу топтоочу жайында таза суунун кору аз. Мындан улам айрым көп кабаттуу үйлөрдө суунун басымы азайып жаткан учуру. Ушуга байланыштуу адистер сууну ысырап кылбай колдонууга чакырат. Сууну аябай ысырапкорчулук аябай болуп атат да сууда. Бизди ошол сууну ишкананын милдети толук суу бергенге. Эми бул табигаттын сырын ушундай туура пайдаланууга, туура түшүнүүгө ушундай убакыт болот. Жылда эле көрүнүш бул. Анан эми эл дагы туура түшүнүп, туура пайдаланып, туура мамиле кылышса, а биз болсо таптакыр суу жок калган жок. Кыргызстан мурда суу жетпей жүргөн, тартыш болуп, күн ысыган учурларда аябай оор болуп аткан. Маалымат иретинде айтсак, жыл сайын таза суу толук жетпеген РТС аймагына былтыр кошумча скважина курулган. Быйыл ишке кирип, тоо жакта жайгашкан 1000ден ашык үй таза суу менен камсыз болот. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Окуучулар үчүн Манастануу телетаймашы өлкөбүздө 14 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин мектеп окуучулар арасында гана болсо, мындан ары мектепке чейинки билим берүүдө дагы камтылган. Буга себеп өлкө башчысынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун бекитүү жана кыргыз элинин баа жеткис мурасы Манас эпосун ар тараптан изилдөө жана жайылтуу максатындагы жарлыгы. Бакчадагы наристелердин улуу баянга болгон кызыгуусун жана таймаштын жүрүшүн кийинки материалдан көрө аласыздар. Кочкор районунан келген Бекчан, ал болгону 5 жашта. Улуу баяндан Каныке энебиздин Манас атабызга күмбөз салдырган жайын, күмүштү чачып алдына күмбөздү кооздоп чектирди деген саптарда айтып жатат. Азырынча улуу баяндын саптарын гана жатка айтууга акырындап үйрөнүп жаткан балдардын көкүрөгүнө Манастын касиетин сыйдыруу башкы максат. Мен Манасты жакшы көрөм, көп айтып берем, жаттагам. Ушу Манас таанууну жакшы киргизген экен. Балдар аябай кызыгуу менен, аябай өзлөрүн баатыр сезип, өзлөрү ушу Манасты аткарууга дилгир болушуп, ушуну аябай даярдап келишти. Балдарды узак куплеттерди жаттатып, 32 сап 12 куплетти жаттатканда биз тарбиячылар дагы аябай айттырып, образга кирип айттырып, эң эле оор кыйын болду да бизгечи. Бирок балдар ошону алып кеткендиги үчүн биз дагы сыймыктанып жатабыз балдарыбыз. Өлкө башчысынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун бекитүү жөнүндөгү жарлыгына ылайык Манас эпосунун 3 илтигин изилдөө жана ар тарапка жайылтуу максатында жалпы билим берүү тармагында Манас таануу телетаймашы өткөрүлүп жатат. Уюштуруу ишин улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Кыргыз улуттук Манас театры, билим берүү жана илим министрлиги колго алган. Балдардын даярдыгы жакшы экен. Жылдан жылга Манаска болгон кызыгуусу күчөп, өзүбүздүн баатыр экендигин, биз дагы ошо Манастын урпагы экенибизге сыймыктанабыз деп, балдарда бир башкача өзгөчө сезимдер болду да. Аларда мекенчилдикти оготуу, булардын жаттоосун калыптандыруу деген биздин максаттарыбыз бар да. Бала бакчалар арасында 3 этап менен жүрөт. Биринчи этабы бала бакчалар арасында жүрөт, анан кийин районго тандалат, райондон облуска тандалат, анан облустан жыйынтыгын чыгарабыз. Телетаймаштын башкы максаты жаштарга тарыхты үйрөтүү, мекенчилдик сезимдерин жогорулатуу жана аймактардагы жаш манасчыларды колдоо, нарктуу кыргыз муундарына дем берүү, ошондой эле окутуучулардын изденүүсүнө баа берүү. Саламдашпай ончукпай мен каламбы, салам айтам баары эмени деп, улуу манасчы Сагынбай тобунун атынан. Буга чейин Манас таануу телетаймашы мектеп окуучулары арасында 14 жылдан бери уюштурулуп келсе, акыркы 3 жылдан бери орто жана жогорку окуу жайларда дагы өткөзүлүп, мыктынын мыктысы тандалып келет. Таймаш онлайн жана офлайн форматта өткөрүлүп, алыскы райондордо жайгашкан бакчанын балдары онлайн түрдө катыша алышат. Алина Асанкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Күлкү ден соолукту мүлкү демекчи 1 апрель күн расмий майрам аталбаса дагы адамдар бири-бирин тамашага салып, күлкү жараткан учурлар көп. Жагымдуу маанайга себепчи болгон бул күн жана дегеле күлкүнүн жашоодогу мааниси тууралуу Алтынай Асыбакунова кеп кылат. Адам канчалык көп күлсө, ошончолук өмүрү узун болот деп бизге врачтар да айтып калышат да. Өзүмдүн жашоомдон билем да, мен көп ден соолукка байланыштуу көп оорудум да, ошондо көп кишилерден укчумун да. Оорудум деп эле мүңгүрөбөйбө, күл. Не болсо да күл деп. Күлө албасаң бир күлкүлүү немелерди окуп, ошондон күл деп. Эми бир күндө канча жолу күлгөнүмдү эсептей деле албай калам. Кээде күлбөй деле күн болот. Турмуш шартка байланыштуу болот да. Күлгөн адамдар асайга себеп деле турмуштун оорчулугунан болуш керек. Бардык адамдын башында эле кредит бар, жана үй бүлөлүк проблема бар, турак жай. Бияк көр турмуштун көйгөйү менен эле чуркап эле жүргөн кишини көрөсүң эле, күлүп, экиден отуруп күлгөн кишини мен аз эле көрүп атам. Болсо, настроением жакшы болсо, например, сана кайгы кападан жок болсо, көп эле жолу күлөт. Азыр күлгөн кишилер көбүрөөгү жок, мен билгенден. Азыраак күлүшөт дейм. Көрөк отунда себеби деп эсептейм мен. Эмгек сиңирген артист Жумабек Мадимилов калпчынды аралаштырып, бизди күлкүгө салган бул окуясын биз интервью алып жаткан учурда эле ойлоп таба калды. Сахнада күлкүлүү окуяларды, куудулдук чеберчилигин көрсөтүп келген актер күлкү жашоонун жарык кылган ден соолуктун мүлкү дейт.
үйдө белеңизсиз. Аппетит 6, ооба. Аппетит 6 деп. Үйдө белеңизсиз. Анан каякта болмок элем? Апей сизди жокко деп тиги үйүңүздүн эшигиңиздин алдына бир килтегир жиптер келип калгандан конок келдиби деп эле келип калдым эле да жардам берейин деп. Ай, рахмат келин бала. Ал жип менен конок келген жок. Ал жип менен мына мен келдим, мен. Апей сизби? Каяктан келдиңиз? Ай, мен эми айтып берейин. Мени Москвага Кудага чакырыптыр. Апей тобо Москвага. Жана каза болгон Владимир Вольфович Жириновский дегенди билчү белең? Укканым бар, тааныбагандан кийин укканым бар деп. Ошол менин бир тууган кудам болот. Ошого Кудага чакырып. Ал машина деген тиги премьер-министрдин машинеси. Кыйналбай ошо менен кеттиңиз дегенден анан жаңы эле келип дем алып отургам келин бала. Бул күнү бири-бирин тамашага салып, жашоосунун бир күнүн болсо да күлкүгө арнашат. Майрам бир дагы календарда расмий белгиленбейт. Бирок бул көңүлдүү майрамдын чыгышы тууралуу бир нече божомолдор бар. Маселен, Германия, Францияда жарандар бири-бирин алдап тамашага салышат. Мына арызга кол коюп берип коесузбу? Кандай? Арызга кол коюп берип коесузбу? Күлүп жүрүү ден соолукка пайдалуу, чыңалууну жок кылып, кан басымын жакшыртышына өбөлгө. Мындан улам узак жашоого себепчи 3 мүнөттүк күлкү 15 мүнөттүк дене көнүгүүсүнө барабар дешет дарыгерлер. Мисалы үчүн азыркы тапта ушул кайгы кападан, стресстен же башка бир нерселерден оорулардын көп түрү чыгат. Анын ичине ата кетсек, ушул эле кант диабети, ашказан жара оорусу, ушул кайгы кападан, стресстен же депрессияга түшкөндүктөн пайда болот. Ошол себептен элдерге айтып кетмекчибиз, баягы күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи. Ошо кайгы кападан алыс болуу, күнүнө кеминде 500 метр чуркабаса да мындай жөнөкөй басып, бир стадионду бир круг айланып дегенде ушул сыяктуу болуп жүрсө, мисалы үчүн көңүлү ток болуп, көңүлү ачык болот деген терең ишеничтебиз. Жашоо Турмуш ыкчам убакыт, акча табуу маселеси адамдардын чын тилден каткырып, күлүп алуусун, жылмаюусун жоготуп бара жаткандай. Жай баракат күлүп олтурган адамдардын кездештирүү сейрек болуп баратат. Жакшы сөз жан эргитет, жылмаюудагы садака деген кептер бекеринен айтылбаганын, мындан улам жашоонун түнөргөн күндөрүн юмор менен жеңип салыңыз деп чакырышат дарыгерлер. Кантип иштебейсиң? Алтынай Асыбакунова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.